Тажикстандык профессор, экономика илимдеринин доктору Ходжамахмад Умаров Россияда иштеген кыргызстандыктар жертөлөдү. Тажикстандыктар залда иштеши керек экенин билдирди. Бул тууралуу Азия плюс Тажикстан жазып чыкты. Эгерде Тажикстан ЭАЭПке кирсе, Россияда иштеп жаткан тажик мигранттарга жакшы шарт түзүлөт. Мен Санкт-Петербург шаарындагы соода борборлорунун бирине барып калдым. Ал жерде кыргыздар да, тажиктер да эмгектенишет экен. Бирок кыргыздар кассир, жетекчилик, экспедитор кызматтарда иштерсе, тажиктерди андай кызматтарга жолотушпайт экен. Алар жертөлөдө, эшикте кара жумуш менен алектенишет. Кыргыздардын айлыгы дагы 2-3 эсе көбүрөөк. Бул туура эмес көрүнүш. Тажиктер соода сатык менен алектенип жүргөндө, кыргыздар көчмөн калк болуп жүрүшкөн. Буга тарыхый далилдер бар. Калыс болуш үчүн кыргыздар жертөлөдө. Ал эми тажиктер залда иштеши керек деп билдирген Умаров.